Салам достор, бүгүнкү грамматика ыл-кео. Бул грамматика сүйлөөчүнүн бир нерсе кылуу ниети болуп саналат. Этишке жана сынатоочко уланат. Эгерде этиш сөзүнүн аягы үнсүз менен бүтсө ыл-кео, эгерде үндүү менен бүтсө л-кео уланат. Мисалы карайбыз. Биринчиси. Чега паңыл сыл-кео. Мен бөлмөнү шыпырам. Кром чонун такыл-кео. Анда мен арчыймын дейт. Бул жерде этиш сылда шыпыруу, сыл-кео шыпырам. Учурчакта колдонулуп, бир нерсе кылуу ниети. Мындай кылам, мындай кыламын, мындай кылып коем, ушундай мааниде колдонобуз. Эми экинчисин карайбыз. И чектирил чоңрихе жусео. Бул китептерди дыл уланса көптүктөргө айланат, билебиз. Бул китептерди чоңрихе жусео тартипке келтирип бериңиз. Не чигим чоңри халкео. Оба азыр тартипке келтирип коем. Үчүнчүсүн карайбыз. Чигим чагып жаңыл чоңсахасео. Азыр рабочий местаңызды, иш кылган местаңызды уборка кылыңыз дейт. Жөсөңөө чигимин ирим анаё иттага халкео. Кечиресиз, азыр иш көп эле, иттага кийинчерээк халкео кылып коем дейт. Эми бүгүнкү диалог өтөбүз. Бүгүнкү диалогдун темасы чоңсо уборка. Биринчи угабыз. 청소를 안 해서 방이 너무 더럽네요. 네, 바빠서 시간이 없었어요. 지금 같이 청소할래요? 그래요, 지금 해요. 투안 씨는 방을 쓸어주세요. 저는 먼지를 닦을게요. Эми бири-бирден карайбыз. Бул жерде Туан 청소를 안 해서 방이 너무 더럽네요. Уборка 안 해서 кылбаган үчүн бөлмө абдан кир болуп кетиптир го дейт. Не 바빠서 시간이 없었어요. Оба бошо болгондуктан убакыт жок болуп калды дейт. Кийинкисин карайбыз. Чигим 같이 청소할래요? Азыр чогуу уборка кылайлыбы? 그래요, 지금 해요. Оба азыр кылабыз. Туан 씨는 방을 쓸어주세요. 저는 먼지를 닦을게요. Туан мырза, бөлмөнү 쓸어주세요. шыпырып бериңиз. Мен 먼지를 чаңды арчыймын дейт. 닦을게요. Эми бүгүнкү сылаарга өтөбүз. Бүгүнкү сылаар. Биринчиси. Торопта кир, кекиткада таза, ожиропта чачылуу, чоңдондубео итта жыйналуу, чоңсорул хада уборка кылуу, тазалоо, чоңсо кирил доллида пилсосто чоңрихада тартипке келтирүү, монжирил тольда чаңды тазалоо, сүртүү, сылда шыпыруу, такта арчуу, сырегирил порида мусорду таштоо, чоңсо току уборка инструменттери, питчару шыпыргы, колле тряпка, хуҗетоң мусорный челек. Достор, ушун менен бүгүнкү грамматикабыз да соңуна келип жетти. Кийинки видеодон көрүшкөнчө, анем кешипшөө, камсамнида.